Бүгүнкү күндө Кыргызстандын базарларында өзгөчө азык-түлүккө болгон суроо талап өсүп, анын ичинен картошкага болгон баа кескин жогорулаган. Мындан улам бүгүнкү күндө өзгөчө Кыргызстандын алыскы аймактарында дагы айыл чарба жарманкеси өтүп, элди арзан азык-түлүк менен камсыз кылуу максатында дал ушундай жарманкелер уюштурулууда. Ала Бука районунда дагы айыл чарба жарманкеси уланууда. Баалары действительно 20 сомдон мешокко, пияз, сабыз, картошка 50 сомдон, Бишкектен 45 сомдон алганбыз. Бергели 50 сомдон. Мисалы 5 сом, жол кире 3 сомдон беребиз баштага. 2 сом, 1 сом өзүбүзгө калат. А пияз деле ошондой. 20 базардан 10 сом, 15 сом арзан деди. Соодага келгендер дагы баалардагы айырма сезилерлик экенин айтышты. Мен базарды аралап дагы бир сыйра көрүп чыктым да. Бияк кыйла арзан, жакшы экен. Рахмат барына. Арзан булар да жакшы. Канча сом экен да? 10 килодан алдым. Жир басы, пияз 20 сом, сабыз 25, картошка 50. Картошка пияздары жакшы, эл катары еттер чыгып калыптыр, жумурткалар чыгып калыптыр. Эл алып атат баары. Рахмат, ушунчалык алгыла, келгиле, жакшы баары. Социалдык аянтчада эң ириде керектүү делген эт, картошка, сабиз, жумуртка сыяктуу азыктар базар баасынан бир топ эле арзан сатылды. Маселен, акыркы учурда наркы кыйла көтөрүлүп кеткен картошканын килограммы сортуна жараша 45 сомдон 50 сомго чейин болду. Эң ириде жарманкеде ортомчусу соода жүрдү. Райондук деңгээлде комиссия түзгөнбүз. Атыл комиссия райондун ушу тиешелүү мекемелер жетекчилеринен турат. Şu azık-түлүк коопсуздугун карап, şu базарда кандай баа болуп атат, şu айыл аймактарда кандай баалар болуп атат, şu боюнча мониторинг жүргүзүп турушат комиссия. Анан азыр өзүңүздөр көп болгондой, şu эң керектүү азыктар боюнча биз жарман көтөрүп атабыз. Бул жерде баасы базардан бир топ эле ылдый. Эттин баасы мына койдун эти 600дөн болуп атат. Уйдуку 580ден сатып атат. Белгилей кетсек, тамак аш коопсуздугун сактоо, социалдык маанидеги айыл чарба товарларына болгон бааны туруктуу кармоо жана жарандарды арзан баадагы азык-түлүк менен камсыз кылуу максатында облустун бардык аймактарында мындай жарманкелер уюштурулууда. Дөрөт Канатбеков, Чыңгыз Абдыкадыров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.